Автор Нураида Карабалтинская. Өткөл. 2-бөлүк. Кара тоонун башы каранар, кар эгимден айрылдым ботом. Көк муздан бир тайып, кар алдымдан айрылдым ботом. Ак тоонун башы каранар, ар дагымдан айрылдым ботом. Атадан калган бир жетим, жалгызымдан айрылдым кокуй. Көк тоонун башы көк жайык, кулунумдан айрылдым ботом. Маңдайга жазган жалгызым, кантейин ой, эми бир сенден айрылдым. Көкөлө учкан куш болдуң, жан балам, карааныңа зар болдум. Бийикте учкан куш болдуң, кулунум ай, бир көрүүгө зар болдум. Асылкандын көзүнөн аккан жаш, тытып салган бетинен шоргулуп аккан канга кошулуп, жоолугуна тыпылдап таанып жатты. Ак кар көк музду кучактап бакырып жаткан эненин үнү асказоолордо жаңырык болуп айланага тарап жатты. Баладан айрылган эненин муң зары, илкип качып бара жатышкан күйүтү күчтүү элди да көз жашка жууду. Ыйлабаган, кайгырбаган адам жок. Баарынын жүзүн жаш жууп жатты. Алган эмес, кичинекей секелек кыздар солуктап ыйлап, көздөрүнүн жашын аарчып отурушту. Асылкандын жанында эки колунан кармап отурган аялдар анын колун кое берип, өткөл аркылуу өткөнгө даярданып ордунан турушту. Чачтары саксайган, көзүнүн жашы куюлган Асылкан акырын ордунан турду да: «Биздин убалыбыз ак баашага жетсин, үй бүлөсү, укум-тукуму менен түп тамырынан жараткан Теңир жок кылсын. Ушунча кырылган элдин арбагы жон жатпай, каргышыбыз тийсин. Убалыбыз уктатпасын, каргышыбыз жөн жатпасын. Бөрүнүн дагы кудайы бар дейт, бөрүчө жок бекен кыргыз эли. Байыртан келаткан эл элек, о жараткан, каргышыбыз тийсин капырга. Айланайын жалгызым, жалгызым белегимден айрылдым ботом. Ак кар көк музда өлүгү көмүлбөй, ак кепиндеп аруулабай баламдан калып жашаган жашоом курусун, белегимсиз өмүрүм курусун. Кош элим, мени кечиргиле, мен баратам белегиме», деген Асылкан тереңдиги көрүнбөгөн муздун жаракасына секирип түшүп кетти. «Ай, карма байкушту!» деген Токтосун атанын үнү угулду. Тургандар эмне кылаарын билбей селейген бойдон катып калышты. Ылдый жактан чуркап бир жигит келди. «Мергендер айтты, батыраак тездегиле, тигил жардан бери орустар өтүштү дейт. Ой болгула, өткүлө, батыраак, артта куугун келе жатат». Ай шорун каткыр-ай, ошончо баласынан калган жалгыз чүрпөсү болсо, эмне кылсын шорду? Баягы өткөлдөн эптеп-септеп өтө башташты. Буту баспаган Ысатай аксакал эки уулуна карады. «Балдарым, мен тиги жардын боорунан өтө албайм. Мени буга чейин ат көңөрүп келдиңер. Эми мындан ары жүрө албайм. Ушул жерге таштагыла да өзүңөр алдыга кеткиле. Неберелеримди аман сактагыла. Алар менин туяктарым. Мен жашаарымды жашадым. Өсөөрүм калган жок, өлөөрүм калды. Көп кармалбай кеткиле», деди. Үнү каргылданып балдарына кайрылды. «Ата, ал эмне дегениңиз? Сизди кантип таштап кетмек элек? Кайсы кыргыз атасын ара жолдо таштады эле?» «Жок ата, таштай албайбыз». «Ата, деги эле жок жорукту баштабаңыз. Артта душман келе жатат деп, атасын таштап салган кыргызда байыртадан болгон эмес. Алып өтөбүз, болбосо чогуу өлөбүз». «Балдарым, мен силерге ыраазымын. Өзүңөрдү сактагыла. Менин эки бутум баспаса, силерге эле ашка жүк, башка жүк болом. Кудайдын кылганы ушул экен да». Эки уулу болбой атасын арчындап арканга байлап, аркандын эки жагынан кармап, тигил жардын боорунан өтө башташты. «Ата, жардын боорундагы кыларканды кармаңыз». Эки уулунун бирөө астыга түштү. Ары жака өткөндөр баары эмне болор экен деп үчөөнү карап турушту. Колдору калчылдаган Ысатай келмесин келтирип, аркандарды бекем кармап, эки уулу менен жыла башташты. Эгерде өзү оорчулугун салып жиберсе, эки уулу менен кошо күм жан болоорун билди. Жардын боорундагы арканды бекем кармап, эки баласына жардам бергенге аракет кылып жатты. Мына, акырындап жылы отуруп, үчөө дагы өтүштү. Ары жакта турган адамдар жардамдашып үчөөнү ары тартып кетишти. Жашоодон түңүлүп калган Ысатай карыя эки уулун кучактап алып, ыйлап жиберди. «Алдыңа кетейиндерим. Өмүрүңөр узун болуп көп жашагыла. Ташта десем болбой алып өттүңөр. Балдарыңардын жакшылыгын көрүп,
укум тупкуңар өссүн. Силерге ыраазымын, балдарым. Акыркы болуп өткөлдөн артта калган мергенчи жигиттер өтө баштады. Эй балам, сен артка бар дагы тиги малдардын терисин тиги кыядан алып сал. Артыбыздан келе жаткан куугундар өтө албагандай болсун. Токтосун ата, союлуп жаткан малдарды көрсө түшүнүшөт го дейм. Түшүнгөн менен азыр кеч кирди. Алар бул жака жеткенче түн кирип, караңгылык каптайт. Ага чейин биз бир топ алыстап кетебиз. Эй балдарым, мени карагыла. Ысатай карыя мергенчи жигиттерге кайрылды. Могул асканын чыгып турган ташын карагыла. Бирөөңөр үстү жагынан, бирөөңөр тээти ылдый жагын канжар менен каза койсоңор, бул таш кулайт. Туура айтасыз, келгиле анда. Топ жигит Ысатай аксакалдын көрсөткөн жерин бычактары менен чукуп каза башташты. Ташты ордунан ары бери копшуп жиберишти эле, таш кулап жанагы эл өткөн кыянын жолун тосуп калды. Анын үстүнө өйдө жактагы мөңгүдөн куюлуп түшкөн кар дагы басып калды. Рахмат чоң ата. Карынын сөзү акылдын көзү деген ушул да. Эми бул жолду ачып, артыбыздан кууп жеткенче Кашкарга кирип кетебиз. Түн кирип, асманга топ-тоголок болуп ай чыкты. Эптеп коркунучтуу өткөлдөн өтүп алган эл чогулуп эптеп-септеп куураган отун издешип, оттук таштарын чагып, от жагып жылганга киришти. Казанга кардан салып эритишип, ысык суудан уурттап отурушту. Бири-бирине жөлөнүп отуруп, жылынып, куржундагы эттеринин кичине бычактарына сайып алышып, бышырып жеп жатышты. Болгон жыйган мал мүлкүнөн, оокат жайынан айрылган эл мындан ары буларды кандай жашоо күтүп турганын элестетип, ойлонуп отурушту. Ысык сууга талкан салып жиберишип, чоңураак балдарынын карын тойгузушту. Ысык суу ичкенге эмчектерине сүт келген энелер кичинекейлерин эмизип отурушту. Кичинекей ымыркайлар эмнени түшүнүшсүн. Ооздорун бүлкүлдөтүп, апасынын эмчегинен чыккан сүткө ыраазы болуп, энелеринин ысык кучагында мемиреп уктап жатышты. Алдыда дагы кандай азаптар күтүп жатканын билбеген эл бири-бирине жөлөнүп уйкуга кетишти. Жашыраак жигиттер кезек менен отту өчүрбөй карашып, ары бери басып жатышты. Алардын эсинен Ысатай карыянын айткандары чыкпай турду. Балдарым, азыр бизге душман көп. Элди бири-бирине жакын отургула деп айткыла. Отту да өчүрбөй жагалы. Бул аска зоолорду илбирстер, аюулар да жердейт. Аларга оңой жем болуп бербейли. Кезектешип кайтарыш керек. Аска зоолордон ылдыйлаганда карышкырлар көбөйөт деген сөзүн уккан жигиттер кезек менен укташмай болушкан. Түнү менен жигиттер ары бери басышып, таяктары менен казан табактарды чаап коюп жүрүштү. Аскалардын арасынан кээде шагыл таштардын арасынан шырп-шырп эткен добуш угулуп калып жатты. Булар ошол жерди жердеген түнкү мергенчиликке чыккан илбирстердин добушу эле. Таң супа салганда турган элдердин мирдаары ызылдап эле калышты. Көрсө кечинде уктаган Сылыйкан деген кемпир отурган бойдон көз жумуптур. Кечээ эле түтөгүп, дем ала албай кара көк болуп келе жатканын айткан кызы буркурап ыйлап жиберди. Белдин четиндеги таштак жерге жаткырып, үстүнө таш үйүп корумдап коюшту. Бул ак кар көк музду коюп көргөзганга эч кимдин алы да келмек эмес. Ай чыгат тоодон кубарып, айнегиң турат тунарып, апакем кайда кетти деп, кыздарың турат муңайып. Күн чыгат тоодон кылайып, күлкүң бир калды тунарып, апакем кайда кетти деп, балдарың калды муңайып. Аяктай таштын алдында, алтының жатат бирикпей, кара жердин астында, апакем жатат терикпей. Күлүктөй таштын алдында, күмүштөр жатат бирикпей, ак кар көк муз астында, апам эле жатат терикпей. Сылыйкан эненин кызынын кошогу далайга чейин созулду. Өтүп кеткен адамга акыркы сыйын кылып болушуп, эл кайра жолго чыкты. Топураган эл алдыдагы тирүүлүктөн, жакшылыктан үмүт үзбөй жолго чыгышты. Эртең менен элди чогултуп аксакалдар сөз баштады. Эл журт, мындай кыйын кезеңде баарыбызга ынтымак керек. Кыргыз болгону далайы кыйынчылык башына түшкөн. Ошондо да ынтымагын жоготкон эмес. Кичүүсү улуусуна баш ийип, азаптарды биргеликте жеңип чыгышкан. Сөздү эми Ысатай карый алды. О, эл журт, мындай учурда баарыбыз бир кишидей болуп иш кылалы. Эң астыңкы көчкө, жолду чалгындап келүү үчүн кылычтай курч жигиттер түшсүн. Элдин жоон ортосуна аксакал карыялар, байбичелер кыздар, жаш келиндер, анан жаш балдар түшсүн. Эң артында дагы күчтүү жигиттер карап, байкап артыбыздан келишсин. Кандай дейсиңер? Туура, аксакал туура айтат. Анан дагы кыйналып, жыгылып жаткан бирөөнү көрсөңөр жардамдашып,
эри шаркак болуп ынтымакта бололу. Бул дагы жараткандын сыноосу. Жолубуз шыдыр болсун, жолдошубуз кыдыр болсун. Амин. Элдин баары чапа-тырмак дуулдап бата кылышты. Мына мекенинен айдалган шоордуу эл агылып, ашуудан түшө баштады. Ушунча убакытта куржундагы эттери түгөнүп, бир аз талкандарын балдарына жалатып коюп келе жатышты. Бул билден деги эле кышы жайы кар кетпейт экен. Мойногу кумдуу, корумдуу, эки тарабы тик келгендиктен бир топ адам тайгаланып жардан кулап кетти. Илебай максат менен келе жатып, жардын учунда турган бүркүттүн уясын көрдү. Бүркүттүн энеси бир нерсе болгонбу же жалгыз балапандын кыйкуулаган үнү жаңырат. Илебай тырмышып жардын боорундагы уяга жабышып чыга баштады. Эй, өлөсүң, сен каяка чыгып бара жатасың? Түш дейм мен сени. Элдер жаалап жиберишти. Илебай болбой өйдөлөп чыга берди. Бир маалда сойлоп отуруп жетип караса, уядагы бир балапан өлүп, бирөө бир топ күндөн бери ачка окшойт. Жүдөп, арыктап, сүлдөр эле калган жалгыз балапан Илебайды көрүп, кыйкуулап койду. Колун сунуп отуруп балапанга жетти да, акырын алып койнуна салып, кайра артка сойлоп түшө баштады. Бүркүттүн энеси бир кырсык болуп өлсө керек, же болбосо алар минтип балапанын таштамак эмес деп Илебай ойлонуп койду. Эптеп колунун манжаларын ташка сыйрып, акырын ылдый түштү. Жумурткадан чыкканына 1-2 ай болсо керек. Тоннун койнунан алып чыкса, башын койкоңдотуп эки жакты карап жатты. Куржундагы эттин кичине кесимин алып чыгып, балапанга көрсөтсө, кулк эттире кичине этти жутуп койду. Ай балам, өзүбүзгө тамак жок болуп жатканда, бул балапанга кайдан ит таап бересиң? Табам, койлубай аба, мен муну тарбиялап өстүрөм. Азыр мен баксам, кийин бул мени багат деп койду. Ай балам, балапандарды үйрөтүү үчүн жашыраак кезинен багат. Мунуң чоң балапан экен, үйрөткөнгө болор бекен. Ачарчылык баарын жеңет. Бул сөзсүз үйрөнөт. Мейлиң балам. Силердин тукумда мүнүшкөрлөр көп чыккан. Жырткыч канаттуулардын падышасы жөнөкөй эле кишиге баш ие койбойт. Сенин тукумуң да бар. Аракет кылсаң, балким берекети болор. Бүркүттүн койнуна каткан Илебай тегерек четти карап бара жатты. Айланада ак кардан башка эч нерсе көрүнбөйт. Жылуу денеге киргенден кийин балапанда үн чыгарбай тынч жатып калды. Тигил өткөлгө чейин табылгандай эмне? Балапаным этке тоймок экен деп Илебай ойлонуп калды. Бир маалда чоң таштын түбүндө бир жандык жүргөнү көзүнө илинди. Колундагы таягы менен катуу чапты эле тиги жандык жатып калды. Барып караса, чоң момолой чычкан экен. Койнунан бүркүттүн балапанын алып чыгып, чычканды сунду. Кантсе да жырткыч куштун тукуму эмеспи? Ысуулай чокуп жеп жатып жарымын жеп койду. Жарымын кечке маал берейин деп, ороп куржунуна салып койду. Ашуунун бийик бели артта калып, элдер ылдый түшө башташты. Баягы көтөргөн куржундагы эт эбак түгөнгөн. Ачкачылыктан кыйналган эл самсыйт. Соолорунан ооругандар көп болуп, көк жөтөл күчөп, күрсө-күрс жөтөлгөндөр көбөйүп, чубалган эл кетип бара жатышты. Калыйкан 2, 4 жана 6 жаштагы балдарын жетелеп, эмчектеги 6 айлык кызын бооруна жоолугу менен таңып алып, илкип келе жатат. Апа, кардым ачты. Апа, суу ичем. Биринен сала бири ооздору жарылып, кеберсиген 2 уулу энесинин чапанынын этегинен тарткылашты. Алдыңа кетейиндерим ай, бул кичине талкандан жалагылачы. Кана, ач алаканыңды, ме, катуу дем алба. Мурдуңдан чыккан демден талкан учуп кетпесин, акырын жегиле. Кичинекей 2 бала аялуу нерсе тургансып, алакандагы талканга акырын жакындап, дем албай тили менен жалап алышты. Бир тоголок талкан, эч жакка түшпөгөнгө көзү жеткенден кийин экөө жылмайып отуруп калышты. Териден жасалган көөкөргө агып жаткан булактан суу толтуруп алышкан. Ошондон кылк эттире жутуп, артта келаткан элдерди карап коюшту. Азыр эс ала тургула, мен карындашыңардын астын тазалап алайын. Анан басалы. Дагы бир аз чыдасак, шаарга жетебиз. Ошол жерден курсагыңар тоет, деп калыйкан балдарын алаксытып келе жатты. Кызынын ороосун чечип, алдын кургактайын деп караса, эти от менен жалын болуп жаткан экен. О, жараткан, эми эмне кылам? Ашуудан катуу суук тийген окшойт. Айланайын, Кудай сактай көр кызымды. Караңгүн, же бир тууганыбыз болсочу. Атаң тирүү болду экен. Карайлаган калыйкан чебелектеп, чыркырап ыйлаган кызына эмчегин салуу менен убара. Же бир эмчегинен диркиреп агар сүтү жок. Канча күндөн бери тамак жебегенге кызы тойгондой кыйратып, сүт да чыкпайт.
Эптеп көкөрдөгү суудан кызын оозуна тамчылатып бир аз ичирди. Айла жок, чырылдаган кызын бооруна кысып, эки уулун ээрчитип алдыга карай жөнөдү. Бүркүттүн балапанын колуна кондуруп, кээде койнуна катып Илебайдагы эл менен кошо келе жатты. Өзү жебесе да, чычкан кармап чокутуп, бир жолу болуп коёнду таягы менен чаап алды. Ошолордун этин чокутуп, балапанын курсагын ачырбай келе жатты. Аны менен кошо келе жаткан максат кечээ кызыктай түш көргөнүн эстеп, ойлонуп келе жатты. Түшүндө түшүнүксүз бир аппак нур төгүлгөн жерде жаткан экен. Колу бутунда жиптерби, иши кылса түшүнүксүз нерселер тагылып турат. Бут жагында бутун кучактап ыйлап жаткан аял көрүнөт. Эмнегедир ал аялдын өңү тааныштай сезилет. Бирок ким экенин такыр эстей албай койду. Башы катуу лукулдап ооруганынан көзүн ачса, ташка жөлөнүп алып катуу уктап кеткен экен. Жанында уктап отурган Илебайдын балапаны тумшугу менен чокулап, ошол үндөн ойгонуп кеткен эле. Бул эмне деген түш? Ыйлап отурган аппак кийинген аял ким? Же өлгөндө периште көрүнөт дечи эле, ошобу? Же умай эне аппак кийинет дешчи эле, ошол түшүмө кирдиби? Максат ойлонуп калды. Атын эстей албагандыктан Илебай ага Үсөн деген тууганыбызга окшош экенсиң. Сени Үсөн дей берейин деп суранган. Үсөн, кеттикпи? Эмне өң жакшы эмес? Билбейм, жаман түш көрүп чыктым. Ошого башым катуу ооруп жатат. Илебай куржундун көзүнөн калып калган бир уч будайдын даанын алып чыкты. Экөө бөлүшүп алып кичине өзөк жалгап чайнап кетип баратышты. Экөө илкип кетип бара жаткан элдин тобуна кошулушту. Аңгыча балапан кыйк деген үн чыгарып калды. Астыда бара жаткан Омор деген аксакал адам бурулуп, Илебайдын балапанын сынай карап калды. Балам, бул балапанын убагы келсе кыраган болот. Кайдан билдиңиз, Омор ата? Менин атам мүнүшкөр эле. Ошондуктан бүркүт жөнүндө жакшы билем, балам. Анда узун жолду кыскартып айтып бериңизчи. Болуптур, балам. Анда ук. Бүркүттөр үчкө бөлүнөт. Баатыр чегир, бай чегир, куу чегир деп аташат. Баатыр чегир көзүнө көрүнгөнгө кол салат. Каманбы, карышкырбы, алы жетсе да жетпесе да качырат. Бай чегир болсо жүнү узун болуп, колдо да туурда да тынч олтурат. Ал эми куу чегир болсо бүркүттүн кырааны деп эсептелет. Кол салганда ала турганын ала албай калса, ээсине кол салат. 1 жашка чейин бала бүркүт, 2 жашта бозум, 3 жашта таш төлөк, 4 жашта кум төлөк, 5 жаштан барчын дешет. Колдогусу 40 жашка, жапайысы 100гө чыгат деген кеп бар, балам. Тоо бүркүтү шаңшып турат. Чөл бүркүткө караганда алгыр болот, уулум. Бул бала бүркүткө томого жасап кийгизип, таптай башташың керек. Аңгыча алды жактан чуу чыгып калды. Тездеп жетип барышты. Алды жакта кызын кучактаган боюнча Калыйкан бакырып ыйлап жаткан экен. Эти от менен жалын болгон кичинекей наристеси периште болуп башка дүйнөгө учуп кеткен тура. Калыйкандын боздогон үнү басылбай буркурап ыйлап жатты. Апасынын ыйлаганын көргөн эки уулу эки жагынан бакырып, апасы ыйлаган сайын кошулуп ыйлап, элдин жүрөгүн ого бетер оорутtu. Элдер бир заматта чогула калып, Калыйкандын колунан наристесинин денесин алып, эки аял анын колунан кармашты. Элдин арасынан Үпөл байбиче куржунунан элечегин алып чыкты. Кичинекей наристеге жете тургандай кылып, кепиндики элечектин кездемесинен кесип берип, аны бычып жиберишти. Тереңирээк чукур таап, бычак менен чукуп казып жатышты. Ак кепинге оролгон кичинекей кызды жерге беришти. Үстүн таш менен корумдап, Куран окуп алышып, кайра эле жолго чыгышты. Баладан айрылган эненин азабын эч кимдин башына салбасын. Көзгө көрүнүп калган бала түөлүккө эненин жүрөгүнөн орун алып калат эмеспи? Боздогон Калыйкандын үнү басылбай сууктаган бойдон улам артын карайт. Үйүлгөн таштардан турган кызынын акыркы жайын караган боюнча сыздап кетип бара жатты. Ай, Калыйкан балам, болду, токтот. Баладан айрылган кандай азап экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Өзүңдү карма дагы. Ал дагы эки уулуңдун боосун Кудай бекем кылсын дегин. Өзүлөрү коркуп араң келе жатканда ого бетер ыйлап булардын жүрөгүн түшүрбө. Жараткандын жазмышы ушул экен. Кудайдын колунда баары, буу чуңкур эмес. Белиңди бекем бууп, ал дагы эки баланы жакшы кара. Кайрат кыл, балам, деген Үпөл эненин айтканы Калыйканды эсине келтирди. Кечиргиле, балдарым, мен куруйун. Атаң экөөбүз ызы чууда адашып калдык.
Аман болсо издеп таап келер. Карындашыңар Алмагүлдүн жаткан жери жайлуу болсун. Атын унутпай эстей жүргүлө. Кудай 6 айлык өмүр берип, кайра көпөлөктөй кылып алып кетип калды. Эми эмне кылабыз эми? Убалыбыз орустарга жетсин. Калыйкан эки уулун эки жагына кучактап, маңдайларынан шуу дедире жыттап алды. Күүгүм кире баштаган кез эле. Алды жакта адамдар чогулуп калышты. Түнкүсүн чогулуп конуп алышып, таңы менен кайра жолго чыгууга көнүп калышкан. Калыйкан эки уулу менен элдин тобуна жете барды. Аксакалдар отурган жерде ортодо комузун колуна алып, Көчөрбай аттуу комузчу Манас жекеше олтуруптур. Кана Көчөр, элиң азып, кыйналып турат. Кыргыздын жанын комуздун үнү дарылайт. Бир күү чертип бер айланайын. Көчөрбай колуна комузун алып, кулагын бурап, көкөй кесине чертип баштады. Комуздун үнү бирде бийиктеп, бирде ылдыйлап, бирде муңканып, бирде ыйлап жатты. Комуздун үнү менен кошо жүрөк ачышкан шордуулар көздөрүнөн жашы шорголоп, ыйлап отургушту. Ар бир адам көкөйүн кескен кордугун, жоготуусун, кайгысын эстеп ыйлашып, ичиндеги муңдарын чыгарып жеңилдеп калгандай болушту. Акырындап комуздун үнү токтоду, бирок бир да адам ордунан козголгон жок. Күү чертилип жатканда тили чыгелек балдар да энесин тытмалап ыйлабай тынчып калышкан. Аксакалдардын арасында отурган Керим: өтүп кеткен бир туугандарыбызды эскерип коелу. Кана Мурат шейит кеткен бир боорлорубузга багыштап Куран окуп кой балам, деди. Куран окулуп бүтүп, баары бата кылып отуруп калышты. О эл журт, кыйын кезеңдерде кыргыз чөгүп калган эмес. Айланайын Көчөрбай балам, бизге Манас айтып бер, деп Токтосун ата бери бурулду. Анда Кайран Өйкөл Манастын көзү өтүп, Каникей энебиз Букарга качкан. Уулу Семетейди иниси Ысмайыл багып алган кез экен. Семетей 12-ге толуп, Кайран энен Каникей Тайторуну ырым кылып таптап, чоң чабышка салды. Эгерде Тайтору Марага чыкса, Семетейге баарын айтып түшүндүрүп, кыргыз элине жибермек болот. Ошондон үзүндү айтып берейин. Каникейдин иниси Ысмайылдын айтып турган жери экен. О Каникей кулунум, калкка шылдың болбочу, бел байлаган белиң жок, берем балам Каникей, бегирээк атың чабуучу, белесте турчу кыйкырып, белгилүү Манас шериң жок. Көп алтын санап таппачы, көп канга шылдың бир болуп, кулунум, Тайторуну чаппачы. Сен балам, бел байлаган белиң жок, кабылан Манас шериң жок, сенин ат чаба турган жөнүң жок, айкырып сүрөн салуучу, ак жолтой кыргыз элиң жок. Көчөрбай токтобой Манас айтып жатты. Отургандардын көз алдынан биринен сала бири, ошондогу окуялар көз алдынан өтүп жатты. Манасчы кайгырса кошо кайгырып, ыйласа кошо ыйлап, Тайторуну сүрөштү. Кайгыга баткан шордуу эл бир топко чейин Манастын сыйкырдуу дүйнөсүнө аралашып, бирде күлүп, бирде ыйлап отургушту. Кайран эл курсагынын ачканын, суукта тоңуп, күрсө-күрс жөтөлгөнүн да унутушту. Көчөрбайды карап күч-кубат алып термелип отура беришти. Манастын кыргыз үчүн керемети ушунчалык. Эмчектеги балдар да оозунан энесинин эмчегин чыгарып элейип угуп жатышты. Тайтору артта кала баштаганда, Манастын арбагы, кырк чоронун арбактары менен сүрөшкөн жерине келгенде, кадимкидей элдер күч-кубат алышты. Көздөрү жайнап, намыстарына келип калгансышты. Семеттей жигиттери менен сүрөп, Тайтору Марага жеткенде, кайгы муңдан арылбаган шордуу эл дуулдап отурган жеринен тура калышты. Маңдайынан терин аарчып, жаңы суууртап жаткан Көчөрбайды кезек менен кучактап, ыраазычылыктарын билдирип жатышты. Бийик ашуу бел алыста калып, алдыда жалаң дөңсөө адырлар башталды. Билген адамдар дагы 2 апта жүрсө, 3 турпан ак сууга жетээрин айтып, сүйүндүрүп жатышты. Ачка, азган элге мергенчи жигиттерден турган топ көп жардам кылып жатышты. Тоо таштардан жапайы эчки кийиктерден атып, кичинеден болсо да ооз тийгизип келе жатышты. Кыргыз жериндегидей шарылдап агып турган дарыялар бул бетте жокко эс экен. Анын үстүнө күздүн доору жүрүп, чөптөр саргарып куурап баштаган. Элдер жей турган тамак жоктугунан жөргөмүштүн, уйгактын, деги эле жегенге жараган тамырларды казып жеп жатышты. Адырлар акырындап бозоргон ысык талаага алмаша баштады. Шараккан суу эмес, ылайлап аккан дарыя жок. Кереметти ысык көлдүн кышы жылуу, жайы салкын шартына көнгөн шордуу эл карайлап гана келе жатат. Көөсү Муктар ат жүгү менен Беделдин белиндеги муздун жаракасына тайгаланып кирип кеткен.
Сагыйпа 5-теги уулу, 7-деги кызы менен элдин тобунан калбай илээлеп келаткан. Күйөөсүн жоготкон келин 2 баласы үчүн өзүн бекем кармап, күйүүтүн ичине катып, ичинен сыздайт. Ичкенге кичине суусу калып, талкандан жуктарын балдарына жалатып коюп, илкип келе жатышат. Кайраң гана алатоо, кыргыздын маңдайына бүткөн, жаратылыштын атайын ысык көлдү кайтара турган чеби окшобойбу? Алатоонун бул бети такыр башкача экен. Жан-жаныбарлар да бөлөк. Өскөн чөптөрү, аккан булак суулары да бөлөкчө, жанга жагымсыз окшоду. Эптеп бири-бирин жөлөп, илкип кетип бара жаткан элдин арт жагында Сагыйпа калып баратат. Уулу Акмат менен кызы Күлүйпа ачкачылыктан алдары кете араң басышат. Сагыйпа өзү деле канча күндөн бери өзөк жалгабай калган. Тапканын экөөнүн оозуна кармап араң келе жатат. Кызы Күлүйпа төрөлгөндөн майып, бир буту экинчи бутунан кыска. Жөө жалаңдап келе жатканга шордуу кыз баса албай келет. Акматтын да ал кеткенинен эне кургур артына көтөрүп, кызын жетелеп элден калбаганга аракет кылат. Асты жактан бир дөңсөө көрүндү. Астыга кетип калган элге жетели деп араңдан зорго дөңгө жетишти. Ал жактан караса элдин карааны 1 чакырымдай алыстыкта көрүнөт. Күн батканча артынан калбай жетүү керек. Болгула айланайын балдарым. Элге караңгы түшкөнчө жетүү керек. Апа, бутум ооруп жатат. Кызы ыйламсырап. Чыда Күлүй, сен кыйын акылдуу кызсың да. Апа, атам качан келет? Уулу Акмат энесин карады. Келет балам. Тиги Кашкарга жетебиз да, ошондо артыбыздан келет. Айласы кетип, көзүнө жаш топтолуп калган Сагыйпа уул кызына көрсөтпөй жашын сүрүп алды. Анан кантсин? Атаң өлдү деп айтса, араң келе жаткан балдары өзүн таштап салаары белгилүү да. Азыр элге жетсек, мергендер атып келген кайбирендин эти болуу керек. Бизге да беришет. Ошондон отко кактап берем. Ачкачылыктан оозуна кара суу келген Сагыйпа балдарын алаксытты. Дөңсөө жер түз талаага алмашты. Эми аксап басып келе жаткан кызы такыр баса албай калды. Экөөнү эки белине кучактап алып, эптеп алдыга жыла беришти. Аңгыча каптал жактан көзүнө бир нерсе көрүнүп кеткендей болду. Сагыйпа карай койсо 100 кадамдай жерде карышкырлар келе жаткан экен. О жараткан, бул эмне деген шумдугуң? Болгу айланайындар тездегиле. Сагыйпа айласы кетип чебелектеп, экөөнү эки колтугуна жашырып тызылдап жиберди. Оң жагынан 5 карышкыр, акырын үчөөнү карап келе жатканы көрүнүп турду. Жанталашып улам бир баласын көтөрүп, бир топ жерге чейин көтөрүп барып отургузат. Кайра артка чуркап кызын көтөрүп, баласына жеткире баштады. Бир маалда сол жагынан дагы карышкырлар көрүндү. 15 чакты карышкыр экен. Булар бир үйүр экенин Сагыйпа жакшы түшүндү. Алар да ачкачылыктан алсыраган элге аңчылыкка чыгып көнүп калган карышкырлар окшобойбу? Чордуу Сагыйпа кыйкырып, таш алып ыргытты. Бир аз качып койгону менен кайра эле жакындап келе баштады. Апа, булар itтерби? Ооба, иттер. Ээсинен калып калган иттер окшойт. Эне байкуш кантип, бул карышкырлардын үйүрү бизге аңчылыкка чыгып келе жатат деп балдарына кантип түшүндүрмөк эле? Апа, эмнеге бизди карап келе жатышат? Кызынын суроосун жоопсуз калтырып, эки баласын алдыга сүйрөй берди. Карышкырлар дагы адамдардан коркпой, буларга жем сыяктуу мамиле кылып, калбай улам жакындап келе жатышты. Эптеп тегерегинде жаткан таштардан алып, улам ыргытат. Бир аз артка чегинип коюшат да, кайра эле келе жатышат. Же бир колуна алган таягы жок. Эмне кылып коргоноорун билбеген шордуу эне улам бирөөнү алдыга жылдырат. О Кудай, эми эмне кылам? Ушул экөөнү аман сактайм десем, өзүмдү деле курмандыкка чалып, бөрүлөргө жем болуп берет элем. Бирок, тиги эки баламчы? Менин артымдан экөөнү тең жаратышат го. Жаратканым, бул эмне кылганың? Эми эмне кылам? Карышкырлар акырындап жакындап келе жатышат. Айласы куруган эне жүрөгү канап турса да, бир чечимге келди. Мындай чечимди Кудай башка салбасын. Бир балаңды сактоо үчүн экинчисин курмандыкка чалууга туура келет. Кызым, мен сени аябай жакшы көрөм. Сагыйпа кучактап алып кызынын маңдайынан жыттады. Кучагынан бошото албай көпкө жыттап тура берди. Бирок эки көзү жакындап келе жаткан карышкырларда болуп жатты. Кызым, азыр мен Акматты көтөрүп, тетиги ташка жеткирейин. Анан аны отургузуп коюп, сени көтөрүп кетем. Макулбу жаным? Күнүм, айым, периштем. Көзүнүн жашы куюлуп кетти. Макул апа.
Мен да бутум ооруп баса албай калбадымбы? Болбосо өзүм бассам, сиз бөбөгүмдү көтөрмөксүз. Мен күтүп турам. Апа, могу иттерден коркуп жатам. Коркпо кызым, азыр мен бат эле келем. Акыркы жолу кызынын бетинен өөп, баласын аркасына отургузуп алып астыга жөнөдү. 1, 2, 3, 4, 5. 10 кадам өткөндө айласыз артына бир кылчайып карады. Каршкырлар кызын тебектеп калган экен. Апа, апаке, жардамга! Күлүйпанын чыңырган үнү чыкты. Аны менен кошо ырылдаган каршкырлардын үнү кулду. Чыркыраган кызынын үнү тып басылды. О Кудай, бул эмне деген шумдугуң? Эмне деген кордугуң? Баламды тирүүлөй бөрүгө жем кылганың эмнең? Сенде тендик жок, о жараткан Теңир. Уулу Акмат артын карап, эже, көкү, көкү деп ыйлап келе жатты. Кадамын тездеткен Сагыйпа баласын артына көтөрүп алып, алынын жетишинче чуркап качып бара жатты. Мына, астыда дөңгө жетишти. Артына бир бурулса каршкырлар чуркап келе жатканын көрдү. Сагыйпа жашоодон түңүлүп, эми балам экөөбүз тең каршкырга жем болот окшойбуз деп үмүт үзүлүп бара жатты. Кайт, кайт! Сагыйпанын сол жагындагы дөңдөн 3 кишинин карааны көрүндү. Эки жигиттин катуу кыйкырыгын угуп, каршкырлар бир маалда токтоп карап калышты. Алар колундагы таяктары менен жер чапкылап жиберишти. Алдыда келе жаткан көк каршкыр тык токтоп, артка бурулду. Анын артынан келе жаткандары да бурулуп, артына кетишти. Сагыйпа баласын жерге коюп, буттары калчылдаганынан жерге отуруп, бетин басып ыйлап жиберди. Эже, амансызбы? Каршкырлар изиңизге түшүп келе жатканын көрүп бери бурулдук. Амансыңбы, жигит? Орто бойлуу жигит Акматтын башынан сыйпап эркелетип койду. Аман болбой куруйун. Шорду кызымды талап жеп кетпедиби? Уулумду эптеп сактап калдым. Бирок чырактай болгон периштемди бөрүлөргө жем кылып албадымбы? Буркурап боздогон Сагыйпанын жанына киши туралчу да эмес. Акмат мыйтыйган колдору менен апасынын бетин сүрүп, кучактап алып ыйлап калды. Силерге ыраазымын. Силер болбогондо балам экөөбүз тең жок болмокпуз. Кагылайыным, кызымды бөрү тукумуна жем кылдырып коюп кантип жашайм? Чыркыратып гана өзүм таштап салдым. Айланайыным-ай, каралдым-ай, кулагымдан чыркыраган үнү кетпей угулуп жатат. Шорду кызым-ай, периштем-ай. Эмне мынча Кудай бизди кыйнады? Жүрүңүз, эже, биз менен чогуу басыңыз. Эми эмне кылабыз? Кайрат кылыңыз. Кудай кыргызга сыноону аябай берди го. Эми келечегибиз жакшы болсун. Белиңизди бекем бууңуз. Байыңыз кайда? Белден аты менен муздун күбүрүнө түшүп кетип, шорубуз катпадыбы? Эже, эми айла жок. Ал дагы жалгыз уулуңузду жакшылап багып чоңойтуңуз. Келе кой, балам, мен сени көтөрүп алайын. Апаң өзү бассын. Байкуш Сагыйпа жалгыз уулунун жанын темирден, башын таштан жаратсын деп Кудайга жалынып, боздоп ыйлап бара жатты. Дөңдөн ылдый түшкөндө элдер топтолуп турганын көрүштү. Бул жерде элдин көптүгүнөн баш адашат. Көрсө, башка ашуулардан түшкөн эл ушул жерге топтолуп калган экен. Себеби Кытайдын чек арасын кайтарган калмак моңгол чериктери ушул жерден элдин алдын тосуп турушат. Кашкардын доотайына Ак падышадан кабар келген. Анда кыргыздар көтөрүлүп, солдаттарды өлтүрүшкөнү билдирет. Көтөрүлүшкө чыккан эл Кытайды көздөй качканын, чек арадан тосуп кайра аларды артка кайтаруусын суранган. Калмактардын чек арадагы башкы чериги кыргыздардан турган аксакалдардын тобу менен сүйлөшүүнү баштады. Ар бир айылдын кадыр барктуу аксакалдары чогулуп, черик башчысына жолугууга жөнөштү. Эл ызы-чуу болушуп, сүйлөшүүнүн жыйынтыгын күтүп толкуп турушту. Колдорунда мылтыгын кармаган калмак моңгол аскерлеринин жүзүнөн ырайымы билинбей, катаар тизилип турушту. Көздөрү бычак менен тилип койгонсуган, бою кичине, мурду бетине жайылган капкара, толук калмак ушул чек арада турган чериктердин башчысы эле. Дөңгөлөктөй кыйшайган бутунанбы, иши кылса эки жака оонап баскан бул калмак кыргыз аксакалдарына өйдөтөн карап, сыртын салып турду. Өзүнүн кызмат абалынан пайдаланганды жакшы түшүнгөн калмак Ак падышанын жиберген катынан улам абалды түшүндү.
Бирок элди артка кайырбай эле алчусын алып, бир байбалчы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн көрүп турду. Аксакалдарга бир сандык берип, ушуга толтура баалуу таштарды, алтын күмүштөрдү чогултуп берсе өткөзүп жибергиле. Болбосо ак падышанын каты боюнча артка кайры деген буйрукту Кашкар доотайынан алганын айтты. Ортосунда шыпылдаган көздөрү тоз тойгон узун бойлуу уйгур тилмеч болуп маекти которуп жатты. Ал уйгур Анжан, Наманган, Фергана базарларында соода кылып, кыргыз элинин мүнөзүн, тилин жакшы түшүнгөн эмеле. Ал калмак менен кыргыздардын ортосунан билгизбей кантип пайда таап аларын ойлонуп, шыпылдап жатты. Аксакалдар бери жака келишип, өз ара сүйлөшүп, зер буюмдарды, тыйындарды, баалуу таштарды чогултуп башташты. Аялдар чачуштук, чолпу, сөйкө, шакек, шуру билектерин чечишти. Эркектер күмүштөн жасалган ат жабдыктарын, кемер курларынын күмүштөрүн чукуп чыгарып, чогултуп жатышты. Уйгур тилмеч калмак черик башчысына барып, алардан алган алтын күмүштөн сырткары бир нерсе кылса болоорун айтып турду. Анын аялынын карып калгандыгын, азыр кыйналып турган кыргыздар жакшылап сураса, жаш сулуу кызын деле бере турганын акырын кулагына шыбырады. Буга чейин андай ойду ойлобогон Жаңгар кеберсип кесилген жалжайган эринин жалады. Бүтүгөн көзүн жылжуйтуп, кылкылдап турган элдердин арасындагы кыз-келиндерди карай баштады. Жаңгардын көзү кызарып, кыз-келиндерди сынай караганын көргөн Адилжан сунушунун бутага таамай тийгенине көзү жетти. Эми Жаңгардан каалаганын сураса дагы айныбасын билди. Кыргыздардан бир аксакал адам менен Козубай деген жигит калмактардын салыгын чогултуп көтөрүп келип, сандыкты Жаңгардын алдына койду. Башын ийкеп ыраазы болгондугун билдирди. Колу менен Козубайды токто дегендей белги берип туруп калды. Шаршен келинчеги Аружан менен үркүн башталаардан 2 ай мурун үйлөнүшкөн. Бири-бири менен ысыгы тарай электе мындай каар заман башка түшүп, минтип чоочун эл чоочун жерде турушат. Аружан атына заты жарашкан, ак жуумалынан келген, көздөрү карагаттай жайнаган келин. Кырдач мурунду, кашы чабылекейдин канатындай ийилген, узун бойлуу беличке, жашы 17ге жаңы келген, аял затынын сулуусу эле. Басып өткөн оор жолдон канча кыйналып турса да, бир караган эркектин жүрөгүн зырк дедире турган сулуулугу бар асылжан эле. Көөсү Шаршен дагы жигиттин гүлү дегендей узун бойлуу, шадылуу, баатыр жигиттерден. Ан турган Жаңгардын көзүнө ошол Аружан көрүндү. Эки калмак жигитине бир нерсе деп койду эле, экөө элди аралай баса, Аружанды эки колунан кармашты. Сүйрөгөн бойдон башчысынын алдына алып келишти. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй калган Аружан көзү менен күйөөсүн издеди. Эй, токто! Ал менин аялым! Кое бер деп жатам! Шаршен чуркап барып Аружанды кармаган бир калмак жигитти бет талаштыра бир муштады. Тизилип турган калмактардан 5-6 чуркап келип, Шаршенди тепкилеп башташты. Кайран баатыр жигит ошондо да аларга моюн бербей жатты. Оңой жоо эмес экендигин билгизип, төртөөнүн мурдун канжалатты. Жаңгардын жанында турган алып денелүү жардамчысы Босхамжи келип туруп, мылтыктын кундагы менен Шаршенди бир урду эле ал турган ордунда жыгылды. Эй, Адилжан, биз минтип сүйлөшкөн эмеспиз да. Укам, бир нерсе кылчы, деп Козубай тилмеч уйгурга кайрылды. Ака, мен эч неме кыла албайм. Бул капырлар каалаганын кылат. Сураган хатынларын бериңизлер. Элди кырып алмаңылар. Уйгур Адилжан сыртынан кайгырып, кыргыздарга болушкансып тургандай. Ичинен ала турган сыйлыгы менен өзү үчүн сүйлөшүп койгон кыргыз кызды элестетип кыпылдап жатты. Дагы эки калмак элди аралап барып, 5 көкүл чачы көрүнүп турган дагы бир жаш кызды сүйлөп чыкты. Анын жанында турган эн атасы бакырып, чуручу түшүп калышты. Ал кыз чыркырап ыйлап, эл толкуп, ызы-чуу түшүп жатып калды. Шаршендин башына Босхамжи мылтыгын такап, Жаңгарды карады. Бир маалда Шаршен өзүнө келди окшойт, такап турган мылтыкты көрдү. Босхамжинин белинде илинип турган бычагын сууруп алып, тура калып аны жүрөккө сайып салды. Көкүрөгүн мыкчыган тиги калмак кыйшайып барып кулады эле, ар жакта турган экинчи жардамчысы Шаршенди атып салды. Бакырып, өкүрүп, эл ызы-чуу түшүп калды. Эки жигиттин колунан суурулуп чыккан Аружан күйөөсүн кучактай жыгылды. Артынан кууп аткылаган ак падышанын аскерлеринен, бийиктигинен баш айланган ашуу белдерден аман өтүп, кырылгандан калган элди астынан дагы азап-тозок күтүп алды. Колунда курал-жарагы жок эл айласы куруп,
бул калмактарга кол көтөрө албай толкуп туруп калды. Бир заматта толкуган калың элдин арасына чоңоюп калган кыздарды, жаш келиндерди каткыла, калмактар көзгө көрүнгөнүн сууруп чыгып кетип жатышат деген шыбыш бат эле тарады. Энелер кыздардын бетине ылай, казандын түбүндөгү көөлөрүнөн сыйпап, эркек балача кийинтип ызылдап калышты. 5 көкүл өрүлгөн чачтарын кайчы менен кескилеп, эркек балдарга окшоштуруп жиберген энелер да болду. Качып келсек эле аман калабыз деген шоордуу элдин тилеги таш капты.